Жолдобекович, азыр сизден суранып кетет элем, кезек боюнча мага келди эле. Бирок бисмилля деп чүй деп баштаган чекти сөздү одоно бузуп тартып алып туруп эле мына башка депутатка берип койдуңуз. Мен ойлойт элем, бул туура эмес дейм. Биз кыргыз катары улууларды урматтап, кичилерди иззаттаганды билишибиз керек. Кыргыздын каада салтына, үрп адатына, нарк насилине жараша биз сыйлайбыз улууларды. Босогону биринчи аттап киргенде, биринчи кезекке турганда, а бирок бул жер парламент, бул жер бардыгы тең, бардыгы бирдей шайланып келген, бардыгы тең укуктуу. Мындай нерсе болбошу керек. И bir нелицеприятный случай я тоже хочу заметить. Өткөндө мыйзам долбоорун жактап атып, вот здесь бир-эки киши кыйкырды, добуш көтөйлү укканда эмне деп. Урматтуу кесиптештер, мени сыйлабай эле койгула. Мен силердин сыйыңарга муктаж эмесмин. Я призываю, чтобы вы соблюдали и уважали закон и регламент. Себеп мен сүйлөгөн сөзүм ал тарыхка айтылып атат. Менин избирательдерим айтылып атат. Эгерде жакпаса чыгып кете бергиле ошол эки адам. Айтайын деген сөзүм мына тарыхый маселе. Ички майда чүйдө маселесине киришким келбейт. Тарых үчүн айтып койгум келет. Бул олуттуу геополитикалык саясий маселе. Бардыгыбыз колдошубуз керек. Өзгөчө биздей чакан, деңизге чыкканга мүмкүнчүлүгү жок. Үчүнчү деңгээлдеги алсыз экономикалык мамлекеттерге абдан чоң абадай жана суудай керек маселе. Кудайым буйруса ишке ашып кетсе, тарыхтын, кылымдын долбоору болот деген пикирдебиз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Надира Нарматова депутат сунуш берди. Талкууну суроо жоопту токтотуп, дароо добуш берип өтөйлү деп. Мен депутат Нарматованын сунушун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы 1 бар, 65, катталды 83. Урматтуу депутаттар, сунуш өттү. Анда Улан Бердибаевич комитеттин корутундусун окусаңыз болот. Баяндамачы, сиз отура берсеңиз болот. Рахмат, урматтуу депутаттар.